Misal üçün kamustandırуу degендин себеби, жачын үйүңө бир кырсык болуп, өрт болсо, суу ташкыны, же бир кандай бир кырсыктардан сактайт экен да, мамлекет колдойт экен да. Ошон үчүн мен убагында камсыздандыргам. Негизи баягы элдин баарын эле айтат элем, баягы камсыздандыргыла депчи. Ал туура, камсыздандырыш керек. Ошол жанагындай кырсыктардан мамлекет жанагынча процент акчасын берип атат. Ал туура, мен туура деп эле ойлойм. Өрттү турак жайды камсыздандырууга аябай биз ыраазыбыз. Себеби мындай кырсыктан, өрттөн, селден дегендей сактасын баары бир. Бирок ошондой кырсыкты айтып күтүүгө болбойт. Ошондо мамлекет тарабынан ушу үйүңдү камсыздандырып, үйүңө жакшы салганга, чоң салым кошконго Кыргыздын мындай жөнөкөй элдерин аябай чоң жардам. Себеби канча эмгек менен салган турак жайды бир паста жок болуп карышы, аны кайра ордуна тургушу бизге окшогон карапайым элге кыйын болот. Ошондуктан биз колдойбуз Садыр Жапаровдун ошо камсыздандыруу, үйлөрдү камсыздандыруу буйругунун негизинде биз ал кишини колдойбуз. Жакшы иш болуп жатат. Мисалы, мен жер үйдө турам. Ошо жер үйдө канча жылдан бери иштейм мектепте. Ошондон жыл чыккандан баштап мен камсыздандырам. 5-6 жыл болуп калды. Жакшы, бизге жагат. Мисалы, жеке мен өзүм оюма жагат. Мен камсыздандырууга, үйлөрдү, жер үйлөрдү камсыздандырууга туура эле көз караштамын. Себеби деген өлкөбүздө ар кандай кырсыктар болот экен, жана жаратылыш кырсыктары. Өрт болуп калышы мүмкүн, сел жирип, сел каптап кетиши мүмкүн. Илгерки курулган үйлөрдү абалдары начар эмеспи, ошолор кулап да калышы мүмкүн. Ошондой убакта ушу камсыздандыруунун бир жакшы жардамы тиет деген ойдомун да.